чөбү менен каралбаган токой малдын тезектери менен кошочу. Таштанды салганга челек жок, жер жок. Эс алып келдим эмес, мындай айтканда нерв болуп келдим деген эле сөз болот да. Суулар агып келе берип, бул жакта жергиликтүүлөр да видеого тартып алып коюшкан экен. Токтордун бошлугун караңыздар, ачык көлкүлдөгөн суу пакетинде. Азыр жардан башыма коюлат болчу. Жана музурду тазалап отурсаңар, аз сыякта додо музурду көрсөтөм силерге. Аны күнүгө көрөбүз. Бүтүнсүндө ким жок экен? Так мына жолдон түшкүн мына. Бул эмне айтсаңыз? Ток кетип атат. Ток кетип атат. Мен сиздерге бүгүн Ысык көлдүн боз терисиндеги эң бир буга чейинки күчтүү болуп турган Алтын кум Золотые пески пансионатына келип, бул жактагы абал, бул жактагы туристтерди тосуп алгандагы мүмкүнчүлүктөр жөнүндө кенен айтып берем. Себеби бул жактагы жергиликтүүлөрдүн көбүндө бул пансионатка карата нараазычылыктар бар экен. Канчалык деңгээлде чын төгүнү бар, чын бышыгы бар, азыр тактап көрөбүз. Урматтуу достор, бул азыр мен турган жер Золотые пески пансионатынын саркындылар топтолуп келүүчү, жана да ушул жерден тазаланып кете турчу жай. Өзүңүздөр мынакей көрүп турасыздар, бул жак толмо болуп, жыты эми Кудайга шүгүр. Биз азыр турган жерден көл 200 гана метр алыстыкта. Дегенкиси тартип боюнча бул жерден мындай бир сөз менен айтканда бардак болбошу керек болчу. Бул жер тазалап, жана дагы тазалангандан кийин өйдө карай кетишкек болчу. Дагы ушундай көрүнүш болбошу керек эле. Бул жерде санитарлык норма деген дагы эч кандай сакталбаганын көрүп атасыздар. Достор, мен камыш аралап баскан жокмун. Бул пансионаттын ичи. Сиздер көргөндөй мынакей бир жеринде да чөбү чабылган эмес, тазалык иштери тактыр жүргөн эмес экен. Деги эле бул убагында Ысык көл жердин бермети болуп турса, анын ичиндеги боз тери айылындагы пансионаттар эң бир талапка жооп берген, эс алуучулар рахаттанып эс ала тургандай жай болуп эсептелчү. Бирок дал ушул Золотые пески мындай айтканда алдыңкы сап башында турчу. Мынакей могу азыркы сиздер көрүп турган корпустар азыркы күндө иштебей турат. Буга эмне себепкени азырынча белгисиз. Бирок бүгүнкү күндө өзүңүздөр деле социал тармактардан көрүп атсаңыздар керек, Ысык көлгө барсаң орун жок. Ал тургай айрымдары чатырларга жатып, автоунааларына жатып, деги эле бул жактагы жеке тараптар берген, баягы ижарага берген жактар бүт баары жабык экендигин, баанын кымбат экендигин көрүп атасыздар. Бул жакта минтип бир эмес 3 чоң корпус бекитилип турат. Эмне себеби эмне экени белгисиз. Биз азыр бул жетекчиден дагы кирип себеби эмнеде экенин, деги эле бул жактагы тазалык иштери мынакей жөнөкөй эле чөбү чабылган эмес. Менин угушумча бул жакта азырынча 75 кызматкер кадимгидей айлык акы алып иштейт деп айтышууда. Бирок 75 кызматкер иштегендиги кылып деп да ойлоп кетесиң. Себеби бул жактагы тазалык иштерине такыр эле көңүл бурулган эмес. Мындай айтканда ташталып калган жайдай. Тегерек четинин баардыгы таштанды. Жогоруда өзүңүздөр көрдүңүздөр. Буга чейин дагы видеодо жанагы саркынды топтоочу жайынан суу ашып, баягы кир суулар, бул сөздө уят жок дейт, дарат суулары ашып ошо көлгө чейин барган учурлар бар экен. Ошо жогорудагы видеодон көрүп атасыздар өзүңүздөр. Бул эми кайдыгерликтин жеткен чеги деп айтсак болот. Ал эми азыр бул жагын эле ушу бара тур айтып берип, баяндап берип кете берейин. Мынакей кадимки эле токой, чөбү менен каралбаган токой малдын тезектери менен кошочу. Кышкысын бул жакта жергиликтүүлөрдүн айрымдары айтып жатат, кышкысын бул жакта мал жайылып жүрөт деп, деги эле кароосуз калган деп.
Жергиликтүүлөрдөн да бир нараазычылык бар. Бул жактагы арендага берилчү экен. Жергиликтүүлөр ушул жерден нан таап, ушул жерден оокатын кылчу экен. Бул жакка тийиштүү деңгээлдеги өздөрүнүн ижара акысын берип, ошо бир 40 күндүк сезон убагында өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп алчу экен. Бирок бул жакка келген жетекчи жаңы мынакей эч бирине мындай ижарага жерлерди бербей, берсе дагы кымбат бааны айтып 10 000 сомго былтыр берилиптир. Ал эми быйыл ошол жарандан 130 000 сом сураптыр. Бул ижарага берген боюнча дагы маселелер абдан көп экендиги айтып жатат. Мынакей дагы бир нерсе кетип барат эле айтып кете берейин. Таштанды салганга челек жок, жер жок элементарно. Мындан сырткары бул жактагы 80ден ашуун бак мыйзамсыз түрдө кыйылып кеткендиги боюнча дагы айтылып жатат. Андай дагы видеолор биздин колубузга тийди. Айылына бюджет жооп бериш керек мынакей. Мына бул жерде саснаны кыйышты, бул сасна мынакей өсүп турган карагай түбү менен кыйышты. Мына бул жердин баарын ушундай бүт бактын баарын чаап бүтүштү. Мунун баарын биздин чоң энелер, апалар, карган кишилер тиккен. Мына момундай бактарда кейип мынакей ичи күңдө эмес, бул баары тең целый эле бактар. Бирөөгө отун керек болуп калган. Сүйрөп чыккандары мынакей көрүп алгыла баарын тең. Бүт жердин баарын, саснанын баарын талкалашты. Бүт кырып бүтүштү. Мына биякта да сасна жатат. Сасналарды эмнеге чабат? Кудайдан коркпогон адамдар экен булар. Кудайдан корксо ушул ишти кылат беле. Негизи бак тиккен ордуна бактын баарына момунтип. Мына целый бар тең, бүт целый, ичинин баары тең целый бактар мынакей. Жетекчиден эмне себептен бактар кыйылгандыгы боюнча сурап көрөбүз. Достор, жана мен силерге айттым беле. Жер астына көмүлгөн токтору таап берем, тыңгылыктуу көмүлбөгөн дагы деп мынакей. Мына көрүп алыңдар. Ал тургай айрымдарын көмгөн да эмес мынакей. Токой менен мына. Мына сел. Көмгөн да эмес айрымдарын. Көмгөнгө да жарашкан эмес. Тыңгылыктуу. Чуалган бойдон кетет ушундайнанчы. Анан дагы бир жагдай, эми силерге эң кызыктуу жерин айтып берейин. Дал ушул тушта 10 күн бою мынакей жанагы ток жерге толуккан көмүлбөгөн токолор мына. Тыңгылыкта окшоп калыптыр мына. Эң бир кызыктуу окуя. Көрдүңүздөр ушу таштандыны. Көл бизден бир 60-70 көл бизден 60-70 метр алыстыкта. Таштанды ушул жерде үйлөт. Бир эмес эки жерге үйүп коюшкан, муну бирөө жарым чыгарып коеюн, алып коеюн деген ниети да жок. Буга чейин тигенекей. Тиги чоң бактын түбүнө үйө беришкен да. Анан мындан сырткары бул жактагы баягы саркындылар сактоочу жайынан суулар агып келе берип, бул жакта жергиликтүүлөр да видеого тартып алып коюшкан экен. Ушул жакта бир жумадай көлдү карай агып жаткан. Эми бул жердин көлгө бир 50-60 метр деп жана айттыкпы? Жыты бирокмуш. Азыр мен силерге баягы камерадан мындай эмоцияны айта алып бере албай атабыз. Эми бул жердин жоңган жүрөк эле. Эс алганы келбей чарчап кетесиң да. Биз дегенкисинен бул жакка өзүбүз эс алып келгенбиз. Анан баягы жергиликтүүлөрдүн, анан дагы бул жактан өтүп баратып, бул жактагы абалды көргөндө айтпай коюуга туура болбой калды. Айтыш керек болуп калды, көрсөтүш керек болуп калды, бийликке коңгуроп кагыш керек болуп калды. Анан дагы биз жана жогоруда бул жаштар комитети биригип, жергиликтүү депутаттар менен кошо бул баягы мүлк башкармалыгына карайт да, Кыргыз Республикасынын. Ошол мүлк башкармалыгынын башчысы Мирлан Бакировго карата кат жолдошуп,
бул жакты жакшыртуу боюнча өздөрүнүн иш пландарын айтып, жана дагы бул жакта жетекчинин шалаакы мамиле кылып жаткандыгы боюнча өздөрүнүн жолдомагатын жиберишкен экен. Ал Тургай аны Мирлан Бакиров дагы аларды кабыл алып, бул жакка текшерүү жиберип, бирок текшерүүнүн жыйынтыгы эмне болуп чыккандыгын бул жактын жергиликтүүлөрүнө айткан эмес эч ким. Бирок 1-2 күндөн кийин эле баягы кайра ордун иштей берсин, көрөлү деген сыяктуу сөздөр болуп турду. Өрт коопсуздугу боюнча шылыңтыр жок. Токтордун кошуларын караңыздар, ачык бүт. Эртең булардан бул жактагы өрт коопсуздугуна ким жооп берет эми айтыш да кыйын анчы. Айта кетели, жанагы өрт коопсуздугу боюнча айтып кетсек мынакей бүт бар, ачык. Бүт бар, ачык. Эртең бул жактан Кудай сактасын, телсиз жоо да. Эгерде өрт чыга турган болсо, эч ким жооп бербейт. Эч ким жооп бербейт деп айтабыз. Бирок сөзсүз түрдө бияктын жетекчилиги жооп беришке, кырсык болгондон кийин, өрт чыккандан кийин мындай айтканда пожарник болгондун кереги жок да. Саламатсызбы? Сал жашатам. Несилерми? Иштейсизби? Номер алдыңыз, канча сомдон алдыңыз деп сурайын дегем. Жок, Рахмат. мусурлар ма тартып кандай мусур көрдүңөрбү? Тартып келди. Бул жакта бир орунду 500 сомдон беребиз деп жатат да, биздин угуш боюнча 1000 сомго чейин чыгып кеткен учурлар болуп кетти да. 1000 сомун билбейт экенмин, 1000 сомунчу. 550 эле берип атат, так. 550. Мусор сусурлары конкретно эме болса бүт проблема. Эшикте досрочно кредит жапканы бухгалтердин 2 жолу айлык менен жаба албайт да, 2 жолу досрочно жапкан факты бар мына. Финкада да. ал акча кандай чоң калды ошондо? 2 кредит былтыр сезонду досрочно жаптыр. Кантип жаба алат? Мисалы айлык менен сен жаба аласыңбы? Жок. Айлык менен жаба албайсың, мен да жаба албайм айлыкты. Досрочно 2 кредит жаап койгон. Бухгалтер өзү. Жаңа эле сиз бухгалтерсиз да, башкы бухгалтер. Жаңа эле бул жакта жергиликтүүлөрдүн бирөө айтып кетти да, сизди былтыркы сезондо 2 кредиттин досрочно эмнеге деңиз, айлык менен төктү, менен төктү депчи. Өтүп барат эле бирөө айтып кетти да, бул камерада көрөсүз эфирден. Жок, эми жергиликтүү эл мага ошону өзүмө деле айтпайбы. Мен 2 кредит төккөн эмесмин, төккөн убакта дагы. Финкага төккөн. Ал финкага төккөн убакта дагы бул өзүмдүн жарандык өзүмдүн эмем бар, билесиңер да. Жеке жарандык иш жүргүзүүм болот деп коёмбу. Анан төккөн себебим эми обычный эл катарына. Бул жакта иштеп жатат. 50 000 сом алдым, 50 000 сом төктүм. Ал эми мен 500 000 алып, 500 000 төккөн жокмун. Жетекчи азыр кайякта? Бишкекте. Качан келет? Ушу жумуштар менен Бишкекке, производственный жумуштар менен Бишкекке. Бул жакта биз кыдырып көрдүк да же. Анан кыдырып бардыгын текшерип карап көрдүк. Анан чын айтканда тазалык, чөп чабылып, төптөр чабылыптыр. Тиги жактагы саркын сактоочу жай толгон боюнча жаттыр. Жердеги ток, электр чоңкулары жердин үстүндө жаттыр. Деги эле көп мындай санитардык нормага дал келбеген жагдайлар бар экен да. Мындай жетекчилик ушул боюнча эмне дейт? Ою кандай? Сиздин оюңуз кандай? Туура элеби? Уялбайсыздарбы? Жок, эмне таза эмес. Биз наоборот ошо болушунча бул жердеги тазалыкты азыркы убакта ушу колубуздан келишинче тазалыкты мисалы кайсы жер? атабыз. Көрсөтүп берсиңер? Мисалы көрсөтүп бергенде мына территорияны полный тазалап. Көрсөтүп бересиз, бир жерин, могу жерин тазалап деңизчи. Мен болгон жерин кыдырып көрдүм, ишенесизби? Көрсөтүп берем. Себеби деген бир күндө биз мисалы былтыр Канча кызматкер бар? азыркы моментте 67 кызматкер. 67 кызматкер? Ооба. Ошо бул биз жана көрдүк да жогоруда. Эми менин сөзүм калпка чыкпайт, себеп деген ар бирин тартып факты менен сүйлөп жатам. Былтыркы мурдагы жылкы жалбырактардан бери жатат да. Анан эми баягы ишембилик болот дечи эле. Ишембилик кылып атабыз. Былтыркы мурдагы жылкы кайсы жердерди кылдыңыздар? Көрсөтүп бере аласызбы бизге? Жок, мен айтып бүтөйүн да. Былтыркы мурдагы жылкы жалбырактарыбыз жыйналып атат. Анан ал деген бул биологический деп коет, уже чирип өзү жок болуп кетчү нерсе туурабы? Биз мисалы пакеттерди, бутылкаларды жана андай оор күйбөгөн, көп жылда жоголуп кетпеген мусорлардын баарын убагында чыгарып атабыз. Убагында чыгарып атасыздар. Эми мен 5 машина, 6 машинадан мусор чыгарып атабыз. Биз ошо көлгө жакын бир 100 метр эле жерден азыр 2 үймөк мусор тартып келдик да. Азыр калсаңыз көрсөтүп берейин. Азыр ошол эми именно ошо машинага жүктөп алып аткан жагын эмнеге тартып кетти? Көрсөтүп бербейсизби? Азыр эле көрсөтүп берейин, азыр мен телефон чалып туруп анан көрсөтүп берейин. Хорошо. Мынакей эми мындай да айткандан кийин, дегенден кийин анан кылалы, жазайлы.
Буга тазалап буга чейин тазаладым деген жерлерин көрө элем. Турлар тазалык эмес ошол. Силер айтып койсоң, таза жерлер да бар. Көрсөтүп берип калачы, балким мен көрбөйтүм болуп Жок, коем. таза жерлери бар, толтура. Жүрүңүз. Жетишет азыр. Жетекчинин орунбасары болом. Жетекчинин орунбасары аты жөнүңүз? Казыбаев Темир Дүйшакманович. Тажыбаев Темир. Казыбаев Темир Дүйшакманович. Чоң рахмат. Эми момундан эле баштайлычы, ага. Могул ушул зданияга сиз жооп бересиз да, э? Жалпы Госчастын баардыгы. сиз жооп бересиз. Могу эмне? Көлкүлдөгөн суу пакет менен. Азыр жардам башыма коюлат болчу. Бул эми аварийный канча жылдан бери кызмат кылып келген. Жок, эми мындай кишилер так ушул жерден өтөт да. Киши өтө турган жерде. Ушул жерден бир аз акча бөлүп карап койсоңуздар болот беле? Болмок, э? Мен мындай Болмокпу? түшүндүрөйүн, мен өзүм кызматка келгениме 1,5 ай болду. 1,5 ай болду. Орунбасар болуп эмес. Эми билесиңер да, курулуш Эми материалдары. качан баштап болот? Кымбаттап Качан кетти. дадайсыңар буга? Мына эми азыр жетиштик да сезонго. Өлүп калды, жетиштик азыр. Дегиңизчи мындай да, көлдө ашып кетсе 40 күн сезон болот, андан аркы бир 10 айды ошо оңдоп түзөө иштерине жумуштасаңар болот беле? Анан так эле баягы конок келгенде эле жүгүрүп калгандай болбойчу? Ошондой болот да. Өкмөт тарабынан акча бөлүнбөсө. Эми бул өзүн өзү каржылайт да, баягы акча таба турган жер да, чынбы? таба Анан бирдек турган болсо жер. өкмөт акча бөлбөйт десек да туура эмес да. Жүрүңүз, эми сиз тазалаган жерлерди көрсөтүп бериңизчи мага. Анан мен сизге көрсөтүп берейин калган. Эми мына караңыз. Былтыркы мурдагы жылкы немелер, субботник кылып, мындай болуп тазаланса болот беле? Үйүп, өрттөп. Ана мамлекеттик 8 000 сом, 10 000 сомго ким келип иштейт бияка? Жо анда 67 кызматкер эмне жүрөт, анда иштебесе кетсин да анда. Анда бага иштей турганын койгула. Макул, эми силер тазалаганды көрсөтүп бериңизчи мага. Макул, мен унчукпай турайын азыр. 600-700 кишинин чыгарган таштандысын биз жарым күндө эле тазалап коймокпуз. Факт что бул сенге айылдан бүт көчүп келет атпайбы? Мындай да, айылдан көчүп келгендер сиздин могу чөптөрдү чаппай койгонуңузга күнөөлүү эмес да, ал айылдыктар өстүргөн жок. Мен уксаңыз, сиз жөн эле талашып атпайсызбы меничи? Мынакей, чөптөр чабылган жок да, элементарно сугарылбаптыр, мына таштандылардын баары жатат ичинде. Чынбы? Шыпырып койгон, баклажкаларды алып койгон ал бөлөк иш. Бул чаап, тазалап, жашылдандыруу иши такыр бөлөк иш да, чынбы? Мен тазалык менен заниматься этип турган кишилерим ошо айылдан келген таштанды чыгарган менен жүрөт. Сезон бүтөйүн деп калды, ага. Сезон бүтөйүн деп калды. Моюнга алыш керек. Жок, моюнга алып атам. Мен жана быйыл жакта бир сөз менен айтканда куурай башын сындырбайт деп айттык. Жок, андай эмес. Ишти да Жүрү көрсөтүп бериңизчи, көргүс келип атат. Чыгып кетип атат. Макул баке, рахмат. Ишиңиздерге ийгилик деп колуңузду карап туруп кетип калабыз сизге. Эң кыйыны бизге азыр таштанды чыгарган. Ошого бүт ишлерим бар, ошого түшүп атам. Ал таштанды чыгаруу боюнча мактанып атпайсыздар, иштин баарын кылып атабыз депчи. Ал ишиңерде эле суу кечпептир, эмне додо болуп, 2 үймөк менен жатат жакта. Мен айтып, бир чөп чабылды деп. Бир чөптү чабылган көрбөйдүм. Эми баягы актана берсе амал көп деген сөз бар го. Ошондой да. Кыскасы. Жетекчи чабат. Алло. Алло. Алло, саламатчылык. Саламатчылык. Ким болду экен, аты жөнүңүз? Атым Темирлан Сейитбек уулу, Борбордук телеканалдан келдик элек. Биз бул жака келгенибиздин себеби, биз эс алуучу катары эле келгенбиз. Анан бул жактагы тазалык иштери боюнча пансионаттын чын айтканда кароосуз калгандыгын көз жашымда калтыра алган жокпуз. Ошон үчүн биз сизге кирип суроолорду берип көрөлү дегенбиз. Бирок сиз ордуңузда жок экенсиз. Анан бул жактагы тийиштүү кызматтын өкүлдөрү өздөрүнө тийиштүү суроолорго өздөрү жооп берип жатат азыр. Темирлан, мындай кылайлыбы? Мен иш сапары менен Бишкек шаарында элем. Бүгүн барам. Канчалар келип Бүгүн барам, кеч. Эми азыр жумуштарым бүтсө, кеч менен чыгам. Бүгүн барам. Эртең бизге эле сүйлөшөлү. Несерге төкпөй, чачпай баарын ачык айкын айтып берели. Эмне иш жүрүп атканын, кандай өзгөрүүлөр болуп атканын жана көйгөйлүү маселелерди бул пансионатта. Биздин иш сапарыбыз эртең иш күнгө байланыштуу бүгүн кечинде саат бир 11ге чейин күтсөк, 12ге чейин күтө алабыз да. 12ге чейин күтө алабыз. 12ге чейинби? 12ге чейин күтө алабыз эгер сиз айтсаңыз. Бирок эртең биз Бишкекте жумушта болуп калышыбыз керек. Ток барбы? Ток жокпу? Такыр,
тағырага караңгыда бак сүт өткөнсүң да? Жок, оңдо да. Освещение жок экен да. Буларында бар, мында жок. Эми оңдоп атса мунусу калыптыр, мунусу жолдо калыптыр эми. Электриктен ошону. Мында түшүнүп эме кылабызчы. Түшүнүп атам мен. Түшүнүүгө аракет кылып атам. Аракеттениш керек. Азыр жалаң эле жаман жагын көрөм деп турасаң анда карасам мен бүт жаман жактарды мен көрсөтөйүн, баарын теңчи. Чыгарган сөз бөлөк байкен, сөз менен келген бөлөк. А бул көз көрүп мынакты таза эмес болуп аткандыгы бир бөлөк да. Кышкысы мынакта аттар жайып жүргөн сүрөттөн бери алдым менчи. Мал жайып жүргөндөн бери. О, чөптөрү көрүп атасыңар могу. Чалат бар, үйрөтмөн. Биринчи 2 жума деп туралы. коттедждер тегерен чакпа деген биринчи. Мога биякта ысык көлгө эс алуучулардын арасынан Масова болот, башкасы болот дегенде чен байке. Не, буту колум түшүп. Бутун сында ким жооп берет? Алмаштырып коет. Так мына жолдон түшүң мына. Мына. Баягы тиги ыйлаган көз жаман, айткан сөз жаман болуп, айтса эле жаман көрөсүздөр. Ал силерде тора кабыл алат да кемчиликтичи. Мына могул бактар дегенкисинен 40 кылып тегистелип кооздук үчүн таттакай. Могул бактан суу ичелек иш эмеспи? Суу ичелек могул. Акыркы жолу качан суу ойнайлы? Полив тиги эмеден чыккандан берилет да. Очистойдончу. Очистойго да жетебиз азыр. Ал жаңырдагы былкылдаган боюн, сасыган бойдон турат азыр. Бул эмне? Бул эмне? Бул эмне айтсаңыз? Ток кетип атат. Ток кетип атат. Монун бирөө ачылып калып, Кудай сактасын. Бирөө бирден болсо эмне болот? Жооп берчү кишилер бармы атайын? Биз айтып эле атабыз требование мындай. Ким жооп берет мага? Бул бизге карабайт, бияк жактан. Бул борбор жактан эметет да келет бул. Дельфин Делюкс жактан келет. Буга эми баары жетекчи жооп берет да. Жок, биз жооп бербейбиз, уруксатын биз бербейбиз буга. Көлгө 150 метр, калп айтпасам. 150 метр. Терик четинде коттедждер, тезалуучулар. Анан бул жер тез иштеп турушат. Бул каяка келет эптен. Тап кайдат дейт. Могул дат баскан, бул жака өмүр суу келген. Үйгө койдум. Куда келерде даярданасыңбы? Как болот? Как болот, мисалы. 5 конок келсе даярданасың, үйгө 2 жагын шыпырып тазалап, суу пуңду чыгарып, тиги даратканаңды барып суу сээп тазалап, кумганды эстеналда коюп чынбы? Даярданасың? Көлдүн сезону башталган атканда 10 ай бою эмне кылып отуруп демде ушунун баарын тазалап, иреттеп, монун баарын жумушка ишке киргизип койду. 10 ай бою жүрдү. Кыдырып коюп, бактын баарын кескилеп отун кылып. Ушул, мынакей, баш корпусу. Башкы корпустун так түбүндө даратканадан чыккан суулар мынакей ушунча бактын арасын басып калкып турат. Буга эмне дейсиз? Бул деген пансионаттын медициналык борбору мынакей. Могул кабелди көрдүңүздөрбү? Могул кабелди көрдүңүздөр, Ушул балдар ойноп жүрөт, коридор менен кетет экен. Эми бул кабель барып мынакей. Азыр жанагы биз айтып аткан жер менен көмүлүп кеткен жерге барат. Ал мынакей. Мына ушул трансформация сыяктуу могул кулпусу да жок, жыгач сайылган. Бул деген техникалык коопсуздукка ким жооп берет, бирөө бирден болсо эмне болот? Эми